Достор салам, баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. 30 декабрь күнү Бакыян айылынын Ишнал Сейитбек атындагы орто мектебинде актовый залында 1981 жылкы Бакыян айылынын атуулдары Бакыян айылынын көгүл турот кечесин өткөрүштү. Бул көгүл турот кече жыл сайын ушу жаңы жыл майрамында жылдар ошо бири-бирине өткөрүп берет. Былтыр 1980 жылкы акелерибиз өткөрүшүп, ушу 81 жылкы акелерге өткөрүп беришкен. Быйыл мынакей 81 жылкы акелер өткөрүшүп, 82 жылкы акелерибизге өткөрүп беришти. Бул ошол жалпы Бакыян айылынын тургундары катышкан көгүл турот кечесинде чай уюштурулуп, жалпы ушу элге жаңы жылдык маанай тартуулашты десем болот. Кечени Шакелова Динар эже жогорку деңгээлде алып барды. Анан ак элечек апалар тобу жалпы Бакыян айылынын тургундарына, келген конокторго концерттик маанай тартуулашып, жогорку деңгээлде өткөрүштү десем болот. Биз дагы ошо Бакыян айылынын депутаттарын чакырган эле. Жалпы ошол 4 депутат барып, ошол көгүл турот кечесине сый тамагына күбө болуп, концерттик программасына катышып, ыраазычылык, каалоо тилектерди айтып, айтор биз дагы күбө болуп келдик. Аябай жогорку деңгээлде болду. Жалпы уюштуруу тобуна ыраазычылык билдиребиз. Мындай көгүл турот кечелери жыл сайын өтүп жүрө берсин, жалпы айылыбыздын ынтымагына көз тийбесин деп айткым келет. Андан тышкары мына ушул эле кечеде Бакыян айылында мурда ошо айылдык кеңештин чечими менен ошо ардактуу атуул наамдар берилген экен. Садыр акебизге анан Динар эжеге ардактуу атуул наамдары тапшырылды. Ага эжелерибизди ушул чоң сыйлык менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мындай сыйлыктардын дагы бийик, жогорку деңгээлдеги сыйлыктарга татыктуу болуп жүрө беришин каалайт элем. Кара Буура айыл өкмөтүнүн башчысы Болот Музуломович катыша алган жок. Айыл башчыбыз Нурсейит Музурманкулович анын атынан ошо ардактуу атуулдарды, андан тышкары ошо 81 жылкы биздин агаларыбызга ардак грамоталарды тапшырды. Жалпы жакшы каалоо тилектер айтылып, жалпы келген конокторго жагымдуу маанай тартууланды десем болот. Андан тышкары ушул эле күнкү тартылган видеолорду сиздер Бакыян айылынын инстаграмдагы социалдык баракчасынан көрсөңүздөр болот. Ал жерде ушул жалпы концерттик программанын жүрүшүнөн түз эфирде көрсөткөн элек. 1000ден ашуу көрүү болгон экен. Ушундай жакшы учурларды жакшы сактап коюп, тарых болуп калсын деген максатта ошол Бакыян айылынын социалдык баракчасына чыгарып турабыз. Бул жерден ошо дагы баса белгилеп айтып кетким келет. 81 жылкы акелерибизге иштерине ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Жалпы Бакыян айылынын элин чогултуп, ушундай көгүл турот кечесин уюштуруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Айылыбыздын ынтымагына көз тийбесин. Ушундай жакшы күндөрдө жолугуп жүрөлөр. Алдыда ушул күнү тартылган видеолорду сиздерге сунуштайт элем. Көрүп, жакшы пикир калтырып коюңуздар. 30 декабрь 2024 жыл. Баарыңыздарга жагымдуу маанай каалайбыз. Ийгиликтер болсун.
ынтымағына көз тимесін. Көгілдір от кешесіне келген айыл тұрғындары жағымды маңай тартулашып, жаңа жылдық шаң жоғарғы деңгейде өтіп жатады. 1981 жылға келеріңізге рахмат мәке. Аселеге беріп жатады. 82 жылға келеріңіз, 80 жылға келеріңіз. Айтор айылдың ынтымағына көз тимесін. 30 декабрь 2024 жыл. 24 жылды uzatып, 25 жылдың алдында тұрабыз. Жаңа жылдық елка 1981 жылғы балдар өткізіп жатады. Ең жақсы маңайда ақ-келечек апалар даярданып, ырдоонун астындабыз. Жаңы жылыңар менен жакшылыктын, тоокчулуктун, берекенин жылы болуп, аман-эсен төрткөзүбүздү заманыбыз тынч болуп ушинтип жаңы жылды өткүзүп жүрө берейик. Жылыңар менен! Жаңы жылыңыздар менен, мынакей, кандай сонун маанайда биздин ак-келечек апаларыбыз жалпы Бакыян айылынын жаңы жылы менен куттуктайын деп атат бүгүн. Ийгилик болсун жаңы жылыңыздар менен.